Чолпон Ата шаарындагы муниципалдык пляжы. Көпчүлүк тургундар, эс алуучулар сүйүп келген көл жээге. Бул пляжда 15ке жакын соода түйүндөрү, тамактануучу жайлар бар болчу. Азыр көпчүлүгү алынып тазаланууда. Сентябрь айынын башынан бери көл жээктеринен жалпы 200дөн ашуун курулмалар, соода түйүндөрү алынды. Бүгүнкү күндө Чолпон Ата шаарынан Голубой ысык көл эс алуу жайынын көл жээгинде соода түйүндөрү жалпысы менен алынып бүттү. Азыркы тапты көрүп аткандай ушул Кейсар борборлук пляжда 11 соода түйүн тамактануучу жайлар бар болчу. Алардын 9-у өз ыктыяры менен алып кетти. Ал эми экөө жакынкы 1-2 күн ичинде алып кетүү стадиясында турат. Ал эми Бостери айылында жайгашкан Золотые пески эс алуу жайында, Борбор эс алуу жайында көл жээгинде соода түйүндөр бүгүнкү күндө жалпысынан шаар боюнча айта кетсек 200ге жакын соода түйүн тамактануучу жайлар алынды. Буюрса долбоорлору даярдалууда. Келерки жылкы мамлекеттик муниципалдык мамлекеттик жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен ушу пляждарды талаптагыдай жасоого кадам таштай баштадык. Чолпон Ата шаары жана Бостери айылын кошкондо жалпы 28 чакырым аралыктагы көл жээги жайгашкан. Мында жүздөгөн пансионаттардын пляждары, ондогон муниципалдык пляждар бар. Сентябрь айынын башынан бери көл жээктериндеги баардык соода түйүндөрү жана башка курулмалар алынууда. Эмки эс алуу убагында мындай ырайы кеткен күркөлөр, чечинүүчү жайлардын баары болбойт. Баары жаңы адистер тарабынан иштелип чыккан дизайнда көзгө көрүнөрлүк кылып жасалат. Борбордун пляжы. Бул жерде мына жанакы чертово колесо, берки жанакы оюн зоок эмелери. Анан биякта зонттор, жана современный квадратный зонттор бар го. Ушулар бар. 4 пирс деп болжолду биякта коюп атабыз. Сметасын бүгүнкү күндө жасап бүттүк. А бул болсо биздин ушу архитектура тарабынан бекитип берген общественный туалеттин эмеси, долбоору. Ар бир биздин арендаторлор ушундай туалет куруп берсеңер деп биз эметип атабыз, ажаткана куруп бергиле деп. Бул жерде ажатканалар билесиңер, баягы талапка жооп бербеген же болбосо ушу көл жээгинен алыс жайгашкан болчу. Бул ушу биздин долбоорлордун алкагында ушу кыска аралыктарда ажатканаларды биринчи кезекте орноштуруу талаптары арендаторлорго дагы жана өзүбүзгө дагы ушундай тапшырма түшүп атат. Биз арендаторлорго айтып атабыз, мөөнөтү бүтө элек арендаторлорго заманбап ажатканаларды коюп бересиңер. Жана мындан сырткары ушу колду, бутту жуучу жайларды жана ушу орусча айтканда раздевалкаларды орноштуруп бересиңер деп айтып атабыз. Мындай нерселер биздин ушу Чолпон Ата шаарына 3 аймак киргендиктен Бостери, Бактуу Долоноту, Чолпон Ата ушу 3 жерибизде тең уланат. Жалпы узундугу 28 километр ушу баардык жерди камтыйт деп ойлойбуз. Мындан сырткары көл жээгинде велосипед жолу, жөө адамдар басуучу тротуар салынат. Бул боюнча алгачкы жумуштар Көгүлтүр ысык көл санаториясынын көл жээгинде башталды. Биринчи долбоордо 3,5 чакырым салынат. Азыркы күндө ушу жасап жаткан жумушту баштап пландоо иштерин жүргүзүп жатышат. Баягы жол боюндагы дарактарды же болбосо мыйзамсыз коюлган кашаларды алып, эски асфальттарды сыйрып, ушу тротуар велодорожкага даярдалууда. Кандай болгон күндө дагы бул аракеттер туризмди өнүктүрүү, көл жээгин иретке келтирүү, тазалыкты, экологияны сактоо максатын көздөдө. Эжел Мелисбек, 7 канал, Ысык көл облусу.